Салам достор, кайрадан сиздер менен эки дарыгер аудио подкаст назарыңыздарда. Бүгүн биздин коногубуз Гүлнара Нуркулова, диетолог, эндокринолог. Бизге кантип туура тамактануу эрежелерин бир сыйра түшүндүрүп берет. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Бүгүн биз ошол Беким Айкесиптешибиз айткандай эле диетология жөнүндө кичине маек куралык дегенбиз. Биринчи сурообуз ошол аутофагия деген эмне? Саламатсыңарбы? Чакырганыңарга чоң рахмат. Экинчи ирет келип жатам. Жаңы жылдан кийин баардыгын эле мындай караганда столдун үстүндө аябай жайнап турган дасторкондор болду. Көбүнчө мындай караганда майонездер менен плов, аш, анан беш бармак дегендей колбаса, баягы копченыйлар аябай бизге столдун үстүндө жайнап турган үчүн биз бир аз жаңы жылдан кийин өзүбүздүн өзү келиш үчүн бир аз диета кармаганга аракет кылышыбыз керек. Аутофагия деген бул ауто деген сөз өзүн жейт дегенди түшүндүрөт. Анан бул 2016 жылы япондук окумуштуу Нобелевский премия алган. Ал дрожжтордо эксперимент жасаган. Кадимки эле дрожж биз нанга кошкон дрожжтордон эле жасаган. Анан ал жерде ал байкап турган. Бир аз кичине стрессовый ситуация коюп, стрессовый деген бул ачкалык калтырып ошо дрожжторду. Анан байкаса, ал дрожжтор өзүн жеп баштаган. Анан ошонун себебинде ал бул механизм аутофагия дегенчи. Кээ биркилер болсо түшүнөт ошо аутофагия деген бул баягы ач карын диета кармоо деген. Эч качан ач карын диета кармоо болбойт. Ач карын жүрбөш керек. Организмге стресс болот. Организмге стресс болот. Диета деген бир нече түшүнүгү бар да. Себеби дегенде мисалы үчүн сахарный диабет, кант диабети, ага дагы диета карматабыз. Гастрити бар болсо ага дагы диета дейбиз. Арыктагыбыз келсе ага дагы диета кармайбыз. Эми ошо эки түшүнүктүн бир айырмасын түшүндүрүп берсеңиз. Диета дегенде бул ошо сахарный диабет, кант диабети деп атабыз, гастрит деп атабыз, анан гипертония оорусу, давлениясы бар адамдар жана андан башка дагы боор оорулары, буларга дарылоо диетасын колдонобуз. Дарылоо диета, лечебный диета деп коет, дарылоо диетасы. Ошо өзүнүн оорусуна карата кандай тамактарды, микроэлементтерди, кандай керектүү заттарды жей тургандарды кошобуз. Обычный диета деп жөнөкөй диета, биздин арыктоого колдоно турган диета. Бул элдер ойлойт, диета десе эле бир өлчөм, бир эле тамак менен, бир эле гречка менен отурат депчи. Андай болбош керек. Рационалдуу болуш керек диета деген. Анан анын ичинде белки, жиры, углеводы дегенди азыр интернетте аябай эле тренд кылып алышты. Ошо тренд менен колдонуп туруш керек. Рационалдуу болуш үчүн тамак ашыбыз. Демек аутофагия деген бул арыктоо үчүн да колдонсо болот экен, Аутофагия деп бул жерде баягы менеджерлер, ошо арыктоону саткан кишилер буну колдонуп алган да. Аутофагия менен арыктаса болот депчи. Бул жерде ал учун ошо окумушта айткан белоктор жөнүндө, тамак аш жөнүндө, диета жөнүндө сөз болгон эмес. Бул жерде дрожжтор ошо баягы стрессовый ситуацияда өзүн жейт деген. Ошонун негизинде ойлогондо, аны болсо элдер башкача кылып туруп, если биз белок жебей койсок, биздин өзүнүн организмибизде ошо микроорганизмдерди өзү эле жеп баштайт деген сөз келип чыгып атат да. Ошол теорияны биздин баягы тажрыйбага кошуп коюшуптур да, жалган. Бул теория мындай феномен десең болот. Өзгөртүп алган элдерибиз маркетинг тууралуу мындай колдонууга кошуп алышкан да. Бейтаптар бизге келгенде спорт менен алектен, спорт менен машык деп биз кеңеш беребиз да, дарыгерлерчи. Бирок спорт менен алектенип жатып дагы арыктай албаган учурлар көп болот. Ошол жөнүндө кандай оюңузду айтып кетесиз? Сөзсүз түрдө арыкташ үчүн спорт менен алектениш керекпи? Спорт бул 30%. 70-80% бул биздин сергек жашообуз. Тамекиден арылуу, алкоголдон арылуу, ошо баягы майлуу тамактарды жебей, туура тамактануу. 80-70%. 30% эле бул спорт. Демек, туура тамактануу дегенибиз бул бардык витаминдер болуш керек, минералдар болуш керек, бардык ошо компоненттер болсо, анан кийин бул туура деп эсептелинет, туура? Ооба, туура тамактануу ошондой болот. Андан кийин азыркы учурда да сиз айткандай мода болуп кетпедиби? Кечки 6-дан кийин мен тамак жебейм депчи. Ошол канчалык эффективдүү? Кээ биркилер 6-дан кийин жебейм деп, бирок 12-ден кийин жеп баштаган ушулар да бар да. Азыр мындай караганда кето диета дегендер бар,
бар, зукана дегендери бар. Анан 6-дан кийин жебей голод деген бар. 12-ге 8, 6-га 8 кылып, ошонун ичинде 12 саат бул ачка болот, 8 саат бул бирдеме жесе болот. Анан кийин 24 саат бою ачка жүргөндөр бар. Жумасына 3 жолу ачка болгондор бар. Өзү негизи бул ачкачылык биздин организмге стресс болгондон кийин биздин менталитетке жараша туура тамактанбайбыз. Ошон үчүн ачка жүрбөгөнгө аракет кылышыбыз керек. 5 маал, 3 маал нык тамактанып, 2 маал перекус деп коет. Бир аз фрукты жеп, же болбосо мейиз, кактарды жеп, же алардын ортосунда ошо перекустун ордуна кефир ичип койсо болот. Молочный продуктыларданчы. Анан ачка жүрбөгөнгө мен айтат элем. Анан кийин интернетте окусаң толтура нерселер бар. Алар айтат, инсулин канча жеген сайын инсулин бөлүнүп чыга берет депчи. Бирок семирүү бул жалкоонун оорусу деп ойлойм. Мен алардын ичинде гормоналдык нарушение болбосочу. Мен ушул жерден бир суроом бар да, аутофагия деп интернеттен кечүүнү окугам да атайын. Бүгүнкү эфирге даярданыпчы. Ошол жерде айтып беришиптир да, аутофагия деген ошо 8, 12 же 24 саат деп анан организмге стресс кылыш керек, анан өзүбүздүн там макрофагтар болсо анан жеп башташат токсиндерди, ашыкча токсиндерди депчи. Демек, тамактануу убактынын ортосу узунураак болуш керек депчи. А сиз айтып атасыз, перекус болуш керек, анан кийин нык, анан качан узак тамак жебей калган убакыт болот. Ошол кичине түшүнүксүз да, ошону жакшылап түшүндүрүп берсеңиз, кандай болгондо туура болуп эсептелинет? Туура болуп эсептелгени бул биздин организмди ачка калтырбаш керек. Ал ачка калтырсаң эле биздин организмде уже боордо баягы процесстер бузулуп баштайт. Боор биздин эң чоң лаборатория болгон үчүн бүт биздин организмден чыгаруучу дагы, сиңирүүчү дагы орган болот. Анан бул жерде аутофагия деп мен айтып атпаймынбы, буну азыркы сөз менен айтканда тренд кылып алышкан да. Ачка болбош керек. Биздин орозо маалда деле мындай байкасаңар, эртең менен саат 4-тө оозун жабат, кечки маал саат 8-де оозун ачат да. Ошондо деле бир жылда бул бир эле жолу болуп атат. Байкап көрсөк, организм бир жагынан пайдалуу ал делечи. Организм бир аз дем алат, эс алат деп. Мында периодически деп коет, жумасына 2-3 жолу ачка калган. Биздин организм бул уникалдуу да, ачка калганга даярданат. Бүгүн мисалы тамак жеди, эртең мен ачка болом десе, организм ошо ачка стресске кабылат дагы, анын эртеси тамакты жегенде аябай өзүнө кармап сактап калат. Өзүнө запас кылыпчы, эртең бул ачка калса, мен ушу запастарды иштетем депчи. Ошон менен арыктоого жол жок болуп калат. Жооңузга чоң рахмат. Бул жерде да орозо жөнүндө дагы айтып кеттик да. Демек, андай диеталарды кармаса болот, бирок мисалы үчүн ал 6 ай болбош керек, же 3 ай, 4 ай эмес, бир жылда бир жолу же 2 жолу периодичность менен ошону кармаса болот. Бир жылда бир жолу же 2 жолу болуш керек. Эми түшүндүм да. Себеби дегенде менин дагы суроом бар болчу да. Бул эмне экен, кандай экен депчи. Эми түшүнүп, менимче биздин угуучуларыбыз дагы бир аз түшүндү болуш керек. Себеби дегенде азыр интернетте ачсаң, кето диета, анан кийин аутофагия деп эки терминология аябай көп популярный болот. Бизде кыргыздарда бирөө ооруп кала турган болсо, биздин баягы мурунку када салт менен тамактанып келип аткан тамактарды жесең, чучу, казык артаң жесең эле бат эле жакшы болуп кетесиң. Жему акыркы жолу ковид менен ооруп атканда дагы ушуларды жесең эле жакшы болуп кетесиң деген теориялар дагы бар деп ойлойм да. Анан кээ-биркилер далилдерин айтып берет да. Биз ушундай тоолуу аймакта болгон үчүн бизде мындай тамактарды жесек пайдалуу. Башка жакта жашагандар мындай тамакты жебеш керек деп айткан. Мен ушул кандай деп ойлойсуз? Биз туура тамактанып жүрөбүзбү же мындай кээ-бирки жерлерде нюанстарын эске алып? Биздин Кыргызстандын тамагы дүйнө жүзү боюнча уулуу тамак деп 3-орунга кирдик бизчи. Ошол эле камыр тамагыбыз, ошол эле күрүч тамагыбыз. Күрүчтү биздикилер ойлойт диетический тамак депчи. Күрүч бул деле диетический тамакка кирбейт. Биздин ошо чучук, казык арта деп атасыңар, канчалык биздин организмге пайдалуу экенин бизимде айта алабыз да. Майлуу болбосо, бул эми животный жырлар бар да анын ичиндечи. Животный жырлар биздин организмге деле керектүү заттар бар. Бирок бул жерде диетология деген бул жаш наука.
жакшы мындай наука болгон үчүн жакшы изилдене элек. Анан кийин биздин казы картабызды биздин кыргыздарыбыздан башкасы эч ким деле жакшы изилдеп чыккан эмес. Бирок илгеркилер аябай көп жешкен, бирок ал маалда биздин чипсыларыбыз жок болчу, ал маалда биздин фастфудтарыбыз жок болчу, ал маалда биздин газированный сууларыбыз жок болчу. Ошон үчүн алардын тамактанганы аябай күчтүү дагы, даамдуу дагы, керектүү дагы болгон. Кыймыл аракет да бар болчу. Кыймыл аракети бар болчу. Азыр бизде андай жок. Карантинден кийин кыймыл аракетибиз жок. Телефон менен эле бүт жумуштарды бүтүрүп коюп үйдө эле жатабыз. Туура айттыңыз, бирок мына деңиз деңгээлинен деген сөзүбүз бар. Высота над уровнем моря. Демек биздики мисалы үчүн Бишкек 800, 1000, 1200 деңиз деңгээлинен. Ошол эле мисалы үчүн Турцияны алсак, Анкара болсо 100, Анталия 40, анан Стамбулда ошондой 60 ушундай эле жапыс да. Башкача айтканда, мен айтайын дедим эле, биз эмне үчүн анан кийин казы карта деп аябай күчтүү тамактарды жегенбиз. Себеби дегенде энергетическая трата бизде аябай көп да. Анан ошол үчүн эмеспи, же диетология ошол жерди карашпайбы дегеним да. Диетология эмне деңиз деңгээлинде анысын караган эмес. Азыр андай айтып атам го, жаш наука болгон үчүн андай немелери жок. Изилдөөлөрү жок. Берде ошо белки, жиры, углеводы деп эле, килокалорий деп эле ошолорду эле изилдеп, анан кийин ар бир тамактын өзүнүн составын эле, курамын изилдеп эле ошо менен эле отурушат. Анда дагы изилдеш керек экен, анда Кыргызстанды ошо бийиктик деп ошонун баардыгын эске алыш керек турбайбы? Ооба. Рахмат, бүгүн абдан керектүү бир информацияларды бизге бердиңиз. Мага кызыктуу болду, мисалы үчүн кесиптешим Эрмек, сага да кызыктуу болсо керек. Ооба, мага да кызык болду, бирок мен ойлоп атам, бүгүн биз бир аз азыраак маалымат, кандай жалпысын алганда бул диетология чоң мындай наука болгондон кийин дагы көп нерселерди биз дагы талкуулашыбыз керек деп ойлойм да, себеби бул жерде айтылбаган сөздөр көп болуш керек. Бул 1 сааттык, 2 сааттык тема эмес деп ойлойм да, ошондуктан келечекте биз изилдеп дагы жаңы кызыктуу суроолор болсо, угармандарыбыз бизге айта турган болсо, дагы бир жолу конокко чакырып талкууласак болот. Бүгүнкү сиздин келишиңиз бул акыркы жолу эмес, дагы биз сизди күтөбүз. Буюрса, анда эмесе бүгүнкү күнгө биз өзүбүздүн подкастыбызды аяктадык. Баарыңыздар укканыңыздарга чоң рахмат. Биздин коногубузга чоң рахмат келип кеткениңизге. Жакшы алгыла. Мени де чакырганыңарга чоң рахмат. Туура тамактануу бул биздин жашообузду узартат. Бул подкаст IWPR-дын Борбордук Азияда жаңы медиалардын жана санарип журналистиканын өнүктүрүү аттуу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Бул эпизоддун мазмуну, көз караштары, ой пикирлери жана алардын чечмелениши подкасттын авторлоруна таандык жана IWPR-дын расмий көз карашына дал келбеши мүмкүн.